Өзүңүздү мындай көбүрөөк акын сезесизби, мындай ыңгайлуубу акын Кубат Тоторбаев деп тааныштырганда? Эми сизди мен азыр мактагым келет, бирок сиз аны кырып коесузбу жокпу билбейм. Маданият өлдү деп ак үйдүн алдына чейин өкүрүп барышты, туурабы? Анан келиндери кыргызын деген ырыңыз бар экен. Уруксат берсеңиз, көрөрмандарга акындык жагыңыздардан бир ооз тийгизип койбой элеби? Азыр угуп атам, оор абалда депчи, финансылык жактан. Ооба, мен угуп калдым. Бийлик деген адам баласы үчүн эмне экен? Бир лепешканы алып келип эле, түштө жакшынакай ошо лепешка бир нам менен, бир тандыр нам менен эле түшкү тамактанууну бүтүрүп койчубуз да. Ата менен баланын мамилеси бир башкача болуш керек да. Темир Сариев жүрөт азырчы. Ар кайсы жердечи мына. Бирден мындай кызыктай учурлар болду. Улуу акындардын көбүндө ошондой да, уйкаштык жок. Мурунку шефимсиз да ананда Кубат Табылдиевич дегенде шефтик неме, биякта мен шефмин да. Бизнес-ланчи от этнокомплекса Чорпая – это возможность перезагрузиться даже во время обеденного перерыва, вкушая при этом потрясающие национальные блюда. Свежий воздух, звук журчащей воды и вкусные блюда. Каждый день с 11 до 6 вас ожидают бизнес-ланчи по самым выгодным ценам. 10 минут и ваше блюдо готово. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы кызыктуу бир бейне ачылат деп ойлойм. Бул киши менен чогуу иштешкенбиз учурунда. Коомдук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору болчу, андан кийин акыйкатчы болду. Азыркы тапта акындык позицияны кармап отуруптур деп. Саламатсызбы, Кубат Табылдиевич. Сизди көрүп атканыма абдан кубанычтамын жана китебиңизди, жаңы китебиңизди колго алдым. Гүлдөр күтөт деген китеп. Бүт бардык мамлекеттик иштерден бошонуп, болгон дүйнөңүздү чыгармачылыкка салып аткан экенсиз. Ооба. Эми мындай, бул бекеринен болуп аткан жок, анткени мен ырды 13 жашыман баштап жазгам. Негизи өзү окуп жүргөндө балалык чакта ошо ал кезде телефон жок болчу, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Китеп менен чоңойгонбуз. Менин ата-энем мугалим болчу, үйдө өтө көп китеп бар, эмдигиче деле бар, ошол 3 мындайча айтканда шкаф ошо жыйылып турат. Ата-энем экөө тең мугалим болгондуктан ошо анан мен китеп менен билимге ушул жакын болуп чоңойдум да. Анан балалык мындай керемет чак го эми. Балалыктын кереметтүү асманы, жомогу. Анан ошол убакта адам өзүн өзү издөө, идентификация пайда болот. Анан бул дүйнөгө эмне үчүн келгемин, кандай максат, азыркыча айтканда миссия менен келгемин, эмне үчүн мен төрөлүп калдым, эмне үчүн ушу Кыргызстанда, эмне үчүн ушул райондо, ушул айылда төрөлдүм деген сыяктуу ойлор көп болду. Анан мен ошонун баарын издеп жүрүп ошо китептерден тапканмын да. Анан мага албетте дүйнөлүк адабияттын эми дөй шаалары менен кийин тааныштык, бирок эми биз кыргыз адабиятынан баштаганбыз да. Ошол убакта мына адабий китептерди аябай көп окудум мен үйдө. Мисалы Каныбек Касымал Жантөшевдүн ошону 2 том чоң-чоң. Ошого карабай мен аны 2 сыйра окуп чыккам. Мисалы Манасты окудум. Анан кийин мына Алыкул Осмоновдун керемет дүйнөсү өзүнө тартты. Алы Токонбаев менен тааныштык. Кийин анан мен мектепти бүтүп атканда ошондогу белгилүү акындар, мисалы Жолон Мамытов, Турар Кожомердиев, Омор Султановдун чыгармачылык. Албетте анан эми биздин эң сыймыгыбыз улуттун зор биздин инсаныбыз бул Чыңгыз Төрөкулович Айтматов. Анын чыгармаларын бүтүр чекитине чейин калтырбай окуганбыз. Ошентип анан мен негизи өзүм балалык кыялымда ошентип баштадым. Ошо 86-жылдардан баштап ошону ыр жаза баштадым.
албетте эми үйдө бир 5-6 дептер турат. Андан кийин университетке келип тийиштүү факультетке өтүп калдым. Кыргыз филологиясы жана адабиятынын журналистика факультетин, анан ошол жерде дагы ошо чыгармачылык менен, адабият менен көп таанышканга мүмкүнчүлүк болду. Чыгармачылыгым анан ошондон баштап мындай жолго салынды десем болот. Анан мен эми жакында ушул китепти чыгарайын деп ойлонуп, чоң акын жазуучулар менен сүйлөшүп көрдүм. Көбү мындай шык беришти, китеп чыгарыш керек деди. Анан мындай жаш өтүп баратканда дагы ойлонот экенсиң, баягы жаштык жок, артыңдан эмне калат деген нерсе да. Анан ортодон эми өзүңүз айткандай, аз тааныштырып өткөндөй жетекчилик жумуштары болду. Журналистиканын тегирменин билесиз, күн сайын күндө туусам, күндө жок дегендей мына өзүңүз баштан өткөрүп атасыз. ЛТРге да иштеп алган экенсиз. Жок, иштебей элем. Иштеген жоксузбу? Кыскасы неме мындай график бар да. Дайыма берип туруш керек дегенчи. Унун баары жейт да адамчы. Анан ошол нерседен котулуп, баары бир адам өзүнүн ким экендигин билиш үчүн дайыма изденүүдө жүрөт да. Анан мен албетте баягы илхам деп коебузбу, кайра жазгым келип, кайра ошо иштегим келип ушундай учурга туш болдум. Бул мага коронавирустан кийин пайда болду да. Коронавирус мына баарыбыз билебиз, 2020-жылы жай айларында башталды. Мен да оорудум, катуу эле оорудум. Анан бирок ошондо мына адамдын жаны эмне экендигин баарыбыз түшүндүк го. Анан мен деле ошондо түшүнүп, адам өлүп калышы бат эле турбайбы деп, анан ошондон кийин анан мындай катуу бир силкиндим да, жан дүйнөмдө силкинип. Анан эмне калат менин артымда деп карап көрсөм, эми кала турган нерселер аз. Ар бир адам өзү ошондой планка чек коет. Анан мен кой деп анан китеп бир чыгарып коеюн деп ошо 2 жылдан бери ойлонуп жүрдүм. Ошо быйыл топтоп басмаканага тапшырдым, эми чыгып атат ошо. Канчанчы жылдан баштап ырларыңыз топтолду бул жакта? 20 жашымдан баштап ошол ырларым топтолду. Мурдагы ырларымдын көбү көңүлүмө тоюлгон жок да, эми көңүлүмө толгон жок. Өзүм баягы мындай өзүм эми редактормун да. Редакторлук баягы катуураак талаптуу коюп, анан мындай тандалмал ырларды киргизгенге аракет кылдым да. Анан мурун чыккан эмес беле ага? Мурда бир да жолу чыккан эмес ошо. Бул биринчи турбайбы? Бул менин биринчи китебим. Анан ошон үчүн дагы мындай символикалуу болуп атат. Анан мен Кыргыз Республикасынын эл акыны Акбар Рыскулов агайга окутуп көрдүм. Ал киши дагы анан өзүнүн оң баасын берди. Дагы бир Кыргыз Республикасынын эл акыны Кожогелди Култегин баягы 90-жылдары жоголуп кеткен болчу, кубатты жоготуп ийгенбиз адабияттан. Эми кайра кайтып аракет кылып атыптыр. Эми көрөлү, мындан ары акын болобу жокпу дегендей ал киши дагы өзүнүн батасын берип атат да, мындайча айтканда. Өзүңүздү мындай көбүрөөк акын сезесизби, мындай ыңгайлуубу акын Кубат Тоторбаев деп тааныштырганда, же журналист Кубат Тоторбаев дегенде көбүрөөк? Инсан Кубат Тоторбаев десе. Жөн эле Кубат Тоторбаев. Жөн эле Кубат Тоторбаев. Эми мени мындайча айтканда эми акындык боюнча алганда азыр өзүңүз билесиз, адабият, маданиятка мамиле өтө мындай, кандай деп айтсам, чыныгы жазма адабиятка, акындарга мамиле азыр коомдо тийиштүү деңгээлде эмес да. Тийиштүү деңгээлде эмес. Мисалы, ошол 90-жылдарга чейин, мисалы, мына Айтматовдун көзү тирүү турган кезде, же балким ошол мындайча айтканда советтик доордо дейбизби, акын жазуучуларга өзгөчө мамиле бар болчу да. Азыр эми акындар кимдер азыр? Акындар азыр эл дагы аларга мындайча айтканда жакшы көңүл бөлбөйт, мамлекет дагы көңүл бөлбөйт. Мына жазуучулар союзу көптөн бери жүрөт, бюджетке кошулган эмес, бюджеттен бир тыйын албайт. Анан ошондой уюмга, ошол жердин мүчөлөрүнө, ошондой адамдарга кандай сый урмат, анан кандай болот? Мисалы, пикир түзүүчүлөр деп атабыз азыр, Пикир түзүүчүлөр азыр кимдер болуп атат? Блогерлер, Блогерлер болуп атат. Эми сизди мен азыр мактагым келет, бирок сиз аны кырып коесузбу жокпу билбейм. Жана сиз укук коргоочулук жааттан алганда
аябай жакшы иштерди жасап атасыз. Кыздардын, жаш балдардын укугун коргоп атасыз. Ал сиз бейбечаралардын укугун коргоп атпайсызбы? Бул өтө жакшы. Бирок эми ошол эле учурда эч бир иш кылбай, жеңил-желпи мындай Instagram аркылуу образ түзүп алып, ошонун убайын берекесин көрүп аткандар да бар да. Бирок чыныгы адабият менен иштеп, түйшөлүп, ошонун түйшүгүн тартып, өмүрүн, тагдырын, күндөрүн арнап жүргөндөр мисалы, аларга тийиштүү деңгээлде көңүл бөлүнгөн жок да. Мындайча айтканда, ушуга параллель бир нерсени салыштыргым келет, мисалы кино, Кино азыр жакшы өнүктү да. Албетте кинонун башында дагы мамлекет тараптан аларга көңүл бөлүнгөн эмес. Мына Актан Нарымкубат, Эрнис Абдыжапаровдор, Темир Бирназаров, кийин Садык Шерниязовдор кошулуп алып баары биригип туруп, анан алар өздөрүн көргөзгөндөн кийин мамлекетке алар үнүн жеткирди, маданият өлдү деп Ак үйдүн алдына чейин өкүрүп барышты, туурабы? Ошентип атып алар мисалы бюджеттен каражат алууга жетишти. Ошондой эле мамиле мисалы адабиятка сөзсүз болуш керек. Анткени адабият бул кыргыз маданиятынын эң чоң бөлүгү. Чоң төрдө отура турган, сый урматка ээ боло турган адамдар мисалы аларчы. Ошондуктан албетте мисалы азыр жазып жүргөндөр, китебин чыгара албай жүргөндөр, спектаклин кое албай жүргөндөр, которто албай жүргөндөр китебин мисалы чыгармаларын өтө көп да. Ошолорго мисалы көбүрөөк көңүл бөлүш керек го деген ойдомун да. Туура, азыр маданият тилекке каршы такыр көз жазымда калды. Башка эле нерселер, саясат, жеңил-желпи нерселер алдыга озуп кеткени бул өкүндүрүп атат. Анан бул китептин чыкканы да бул жакшы нышана. Ошо маданиятка кошкон салым. Анан келиндери кыргыздын деген ырыңыз бар экен. Уруксат берсеңиз, көрөрмандарга акындык жагыңыздардан бир оз тийгизип койбойлубу? Келиндери кыргыздын тартып түйшүк, жууруп өзүн камырга, тандыр кактап бышкан жалынга, келген жерден өз бактысын курсам деп, жагайын деп күйөө элемес кайынга. Күндөрүнө башмалдактай жүгүнүп, максатына чай куйгандай жүгүрүп, халатына токтобогон кирсимал жылдар учат, жаштык менен күйүгүп. Тыштын дагы тартып сырын азабын, ичсе басып күйөө салган чатагын, өзү четте турса дагы кайындын арттырды го далай баркын атагын. Чип чыргасын калтырбастан бүт берип, эс албастан тыңгылыктуу бут керип, 5 маал саады бейсин уюн сүт топтоп, бапырасын үйүбүз деп кут кирип. Балдарына багып берип куруттай, бапес багып кайненесин унутпай, кыялдары кыраңдардан учушту, бир саам токтоп суу ичишкен булуттай. Арнап салган өзүн кайын теңине, алкыш айтам аруу кыргыз келинге, ар бириңдин элесиңе эстелик койгум келет ар коктунун белине. Таң көрай. Бали. Чынында эле кыргыз келинин ушунчалык даңктап, керрели кечке күнү түнү чуркаганын бутутуна тийбей, ийикте имерлүү илебине дам бышырган биздин келиндердин момтип атагын чыгарып, баркын билип, баасын көтөргөн эркек аз да. Анан ошонун арасында китебиңизге ошо кыргыз келини ушунчалык сыймыктуу болуп кирип калганы абдан кубандырат. Эми негизинен айтканда мынау китептин биринчи бетине дагы көрүп атпайсызбы? Бул Данакан Адашканованын белгилүү Тамеки жыйноо деген чыгармасы да. Данакан Адашканова чоң сүрөтчү, өтө таланттуу. Эжекенин көзү өтүп кеткен, анан мен кыздарына кайрылып, мунун уруксат алып, анан ушу супер обложка, супер мукабага колдонуп атам да. Эми бул жерде деле кыздар ошо Тамеки жыйнап атышат да. Мындайча айтканда, бул бир чети оор турмуш, оор жумуш да. Тамеки жыйноо ден соолукка зыян. Эми билебиз да, бирок ошол эле маалда мына бул жерде бир жакшы делбиреген, дилдиреген романтика жатат да. Мына сүрөттөчү сулуулук жатат. Сулуулук жатат. Анан баягы биздин балалыктын ачык асманы, жомоктой болгон. Ошо апаларды баягы мен дүйнөнү апамдын көйнөгү аркылуу тааныгам деген ыр бар эмеспи? Ошо сыяктуу мисалы, жакшынакай бир поэзияда жатат да.
Анан экинчиден сиз айткандай мен айылга барып эми баарыбыз айылданбыз го. Көбүбүз айыл турмушун жашоосун билебиз да. Барсам бир досум ошо жайлоодо бээ сагышат экен да. Андан тышкары уй сагышат да. Анан мен эсептеп көрдүм да, бир күндө канча жолу ошол уйга бээге барат деп. Санасам 80ден ашык жолу барат экен да, бир күн. Анан 4 баласы бар. Кирди колго жууйт экен, ошо тоонун башында да. Эми ошондой биздин кыздарыбызга, келиндерибизге ар бирине мен ошо ырда айтылгандай эле ар бир чокуга бирден эстелик койгум келет да. Чындыгында эми ошол жана сиз экөөбүз көтөрүп аткан жана тема, мен акыйкатчы болуп да иштеп калбадымбы? Аялдардын, балдардын укугу боюнча маселе өтө курч болуп атат. Мына бул 13 жашар кыздын маселеси, андан тышкары бул эми билинип калганы, билинбегендер мына канчасы өзүңүзгө кат жазып атат, өзүңүзгө кат жазып, канчасын алып чыктыңыз. Бул эми өтө мындай коомдогу жара да, жара. Бул эми айыкпай келатат. Муну жок кылыш үчүн баарыбыз чогуу, мамлекет дагы, коомчулук дагы, мектеп дагы, ата-энелер да баары чогуу иштеш керек да. Ошол жагынан алганда эми ошол мүнөздөгү ырлар бар чындыгында ичинде. Андан тышкары мына Казыбек акын Мамбетимдин уулу, казалчы. Ал айрым маалыматтар боюнча 1901, айрым маалыматтар боюнча 1902 жылы туулган. Анан баягы советтештирүү, коммунисттештирүү учуруна туш келип, атасы бий болуп, анан алгач Оренбург шаарына сүргүнгө кетип атасынын айынан, анан кайра бошоп келип, кайра бирөөдөн ат алдың деп сыйга анын аркасы менен кайра камалып, анан аягында Кытайга качып, Кытайдан анан бул Тойын деген жерде, мына азыр Артуш тарапта, ошол жактан эми Кулжадагы кыргыздарга барабыз деп кайра качып баратканда Үзөңгү куштан кармалып, анан кийин Ташкентке айдалып, 40ка чыгып чыкпай каза болгон да. Бул киши акындыгы жагынан Токтогулдан кем калбайт. Кадимки боогачы акын батасын берген, боогачы дагы Оренбургка чогуу сүргүнгө ошо 40 бай манап менен чогуу айдалган. Мына быйыл бул кишинин ошо 120 жылдыгын белгилейбиз деп атабыз, белгиленип атат. Ошо кишиге арналган бир поэма бар ичинде, бир поэма бар. Мен анын алгачкы сүртүмдөрүн 1991 жылы баштагам. Анан бүтпөй кийин карасам ошо поэмага суранып туруп алды. Кийин мен ошо азаптуу, армандуу бир тагдырды карап көрүп, ошо чыгармачыл адам, элди жерди укмуш сүрөттөгөн бул киши. Мунун китептери том-том. Бул кишинин ырларын 40 жыл жыйнашкан, Советтер Союзунун убагында тыюу салынган. Анан кийин гана мына жакында быйыл февралда гана акталды бул киши жогорку сот тарабынан. Токтобек Асаналиевдер баштап чуркап жүрүшүп ошо актатышты. Анан эми ошол киши жөнүндө бир ошол жерде поэма бар. Бул киши эми 40ка чыгып чыкпай каза болгон, бирок өзүнө зор эстелик калтырып кеткен да. Тилекке каршы бул кишини көп эл билбейт. Чыгармачылыгында көп эл кеңири тарагабай, мындай муну Ак Талаада жакшы билишет, Ат Башта жакшы билишет. Ак Талаада ошо кайындары болгон. Анан ошо киши дагы ушул бир поэма ушу жерде бар. Андан тышкары эми мекенге болгон, элге, жерге болгон ырлар бар. Албетте махабат темасында ырлар да бар. Балтатым деген бир чоң түрмөк бар. Ал ошо 90-жылдары жазылган эле. Баягы кесиптештер менен сүйлөшүп калганда сизди көп эстейбиз да. Анан кубатталды иштин учурунда мынча элек, тиндей болду эле, мындай болду эле депчи. Анан көбүн эсе ушу кесиптештериңиз ыраазы болуп мындай ошол учурда Кубат Оторбаев учурунда биздин КТР аябай жакшы өскөн деп айтып калышат да, ыраазычылык. Анан сиз ушу артыңызды мынтип кылчактап караганда ошол учурду мындай сагынасызбы? Эми КТРК менин
эмгек жолумда, өмүр жолумда чоң мектеп болду. Биринчиден өтө терең ыраазымын ошол жерде иштегениме. Кудайга миң мертебе ыраазычылык билдирем. Албетте мага ишеним көргөзгөн ошол тийиштүү адамдарга, анын ичинде байкоочу кеңештин мүчөлөрү аркылуу шайланган мен конкурстук негизде аларга рахмат. Анан жамаатка өтө чоң ыраазычылык билдирем. Албетте артыма кылчайга караганда 4,5 жыл иштедим. Биз чоң жумуштар жасаган экенбиз деп ойлойм. Эми мактаныч эмес, финансылык жактан алганда дагы, башкаруучулук жактан алганда дагы, эң негизгиси чыгармачылык жактан алганда да чоң секириктер болгон. Муну мен айткан жокмун, мына сиз өзүңүз ага күбө болгонсуз. Ошол эле өзүңүз алып барган программа. Андан тышкары ошого окшогон 40 программа ачканбыз бизчи. Албетте телевидение бул техника менен да. Мына сиз азыр тартып аткан камералар, буларсыз телевидение болбойт. Мен барганда ошо Ала Тоо дирекциясынын жыргаткан бир камерасы жок экен. Мен дайыма таң калчумун, ага чейин пресс-конференцияларга барганда ошол номер биринчи мамлекеттик телеканалдын операторлор көтөрүп жүргөн камералардын байкуштугуначы. Чын эле барсам өтө артта калыптыр. Анан биз эң негизгиси ошо шайлоолор, биздин багыбызга шайлоолор болду. Ошондон түшкөн акчаларга телевидениянын материалдык техникалык базасын укмушчулуктан чыңдаганбыз. Жүздөй компьютер орнотулган, камералар бүт жаңырган, автомашиналар, кыскасы бул жагы. Экинчи жагынан айтканда башкаруучулук жактан да чоң өнүгүү болду. КТРКнын өнүгүү стратегиясы деп 5 жылдык стратегияны жаздык. Биз ошонун 90%-ын аткардык. Кийин аткарылды. Мына санариптик берүүгө өтүү деп атабыз. Ошондо биз ошонун баарын даярдыгын көрүп биз өткөнбүз. Анан эң негизгиси биз 3 телеканал ачтык. Музыка телеканалы, Баластан телеканалы, анан Маданият. Ушул 3 телеканалды мен ачтым. Спорт каналын ачайын деп атканда Раматылык Султан Жумагулов ЛТРде болчу. Кубат, сен 3 телеканал ачтың. Мен ушу бир телеканал ачайын, ЛТРге бер, спортту биз ачалы деди. Анан макул деп мен неме кылдым. Кийин анан менин ордума Султан Жумагулов өзү келип, анан спорттагы КТРКнын курамында ачылды да. Мен кетип атканда 127 миллион сом калтырып кеткен. Ошо кассасында турган. Мунун бардыгы эми чоң башкаруучулук бир күчтөрдү талап кылат. Албетте мен эми ал жерде жалгыз болгон жокмун. Жакшы команда болчу. Мына ошол эле азыркы иштеп аткан Кайрат Иманалиев, мына социалдык фондду жетектеп аткан Бактияр Алиев, Мырзакул Мамбеталиев сыяктуу, Кубат Болотканов сыяктуу мыкты балдар, кыздар менен иштедик. Анан эң негизгиси биз каналга сөз эркиндигин алып келгенге аракет кылдык. 100% болбосо да 95% сөз эркиндиги бар болчу ал жерде. Тараптардын баардыгын бирдей бердик. Анан рейтингдер ошол убакта эл аралык рейтингдер көргөзгөн. Биз ОРТны артка калтырганбыз да. ОРТнун эми бюджети, өзүнүн тарыхын билесиздер. Чоң державанын номер 1 телеканалы. Бирок бул жерде биз ошо КТРК алдыга чыккан. Сонун рейтингдүү проекттер ачылды эле. Сону бизге мисал үчүн ошол жакта иштеген журналисттерге укмуштуудай сонун эркиндик бергенсиңер да, өзүң чыгармачылыгыңды ач, көрсөт деп. Анан баягы журналистиканын деңгээлине дагы көңүл бөлгөнүңөр эсимде да. Бул эки сөздүн башын бириктире албаган эмне болгон алып баруучулар деп алардын баарын кууганыңыз эсимде. Журналист мындай сапаттуу журналисттерди каймактарда алганыңыз эсимде. Ошол учурда чынында эле аябай биз дагы демилгеленип, дагы иштегибиз келип, көп нерсе чыгармачылыгыбызды ачкыбыз келип ушундай болду эле да. Анан ошол сиз 4,5 жыл кубат ич болуп момтип көкөлөт жүрүп эле, анан бир кезде ал нерселердин баары бийлик колдон чыгып кеткенде кандай абалда болот экен эркек киши, адам баласы кандай болот экен, бийлик деген адам баласы үчүн эмне экен? Нуртелек курулуш компаниясы алгачкы төлөмү жок, 24 ай пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээсиз. Нуртелек курулуш компаниясы менен бирге келечекти куруңуз. Эми негизинен бийлик албетте адамды сынайт.
бийлик анан байлык деп коет, адам баласын сынайт. Бирок эми менде баягы баштатан келаткан баягы өзөк туура жолдо экен. Мен ошо билим менен, тарбия менен чоңойгон, анан эң негизгиси чөйрөм, ага чейинки чөйрөм, мисалы мен Азаттыкта 7 жыл, 8 жыл иштедим, 5 жыл анын ичинде жетекчи болдум. Ага чейин баягы Асабанын даңазалуу, Асабанын мектебинен өткөнмүн. Ал жердеги турмуш мисалы ошол эле Шайлообек Дүйшеев, Алым Токтомушевтар менен, Мелис Эшимкановтар менен ачка ток болуп мисалы. Бир лепешка нап келип эле түштө жакшынакай ошо лепешка бир нам менен, бир тандыр нам менен эле түшкү тамактанууну бүтүрүп койчубуз да. Ушул сыяктуу күндөрдү өткөрдүк. Анан эми мен мындай ичип кеткен жокмун, чегип кеткен жокмун. Андан кийин албетте ошончо тажрыйба, ошончо билим менен мындай жөн ишсиз отуруп калуунун өзү дагы мындай суроолорду жаратат экен да. Ушул жагынан алганда мен Германиянын мисалын аябай уктум да. Ал жерде Германияда эгер мамлекеттик кызматка ошентип тартылган адамдар кайсы бир себептерден ошентип жумушу жок кала турган болсо, аларга мамлекет тарабынан убактылуу колдоо болуп турат экен. Мындайча айтканда айлыгынын кайсы бир бөлүгү сакталат экен. Анан ал резервте туруп турат экен. Анткени мамлекет ал адамга акча салган да. Анткени мен эми ошо КТРКда иштеп туруп, анын аркасы менен канча семинарга катыштым. Канча жолу мен билимимди өнүктүрдүм. Канчалаган билимди чет өлкөдөн алып келдим. Ошонун баардыгы мага салынган капитал да. Ошол капиталды эми мамлекет ушунчалык сарамжалдуулук менен мамиле кылат. Ал көчөдө калбаш керек да. Ал капиталды мамлекет өзүнө кармап туруш керек. А эгер ал капиталды мамлекет көз кырынан чыгарып ийсе, мамлекетке атаандаш мисалы чоң корпорациялар бар, чет мамлекеттер бар, же болбосо ал ошол партиянын атаандаш мисалы партиясы бар дегендей, алар тартып кетиши мүмкүн да. Ошондуктан ушул жагынан алганда Кыргызстанда дагы ушул нерсе жолго коюлган эмес да. Мисалы биз мамлекеттик жумушта иштегендин баардыгы эле ууру деп айта албайбыз. Ууру эмес, баары эле коррупционер эмес да, мисалычы. Мисалы эң жакшы иштеген адамдар бар. Анан мына бул премьер-министр болуп кеткен адамдар мисалы. Эми ушуга окшогон адамдар бизде көп да. Мисалы Амангелди Муралиев жүрөт, мисалы алар азыр акылга, күчкө толуп турат азырчы. Алар азыр эми булар жаштыгы калды, оюну калды дегендей. Азыр булар жанталашып турган убак ушу мамлекетке эмне кылып салым кошо алам депчи. Ушуга окшогон толтура адамдар бар да. Мисалы ошолордун баардыгын мамлекет мисалы мына көчө Александр Кашчуктун интервьюсу чыкты мына Азаттыкка. Кандай мыкты адис да. Анын баардыгы ошентип эле жүрбөйбү. Анан мисалы албетте жаштар жакшы. Жаштарда жигер бар, билим бар дейли. Бирок жаштарда тажрыйба жок да. Ошо тажрыйба менен билимди айкалыштырганда ошондо жакшы нерселер чыгат да. Ошондуктан ошо мамлекет бул жагынан колго алыш керек го деп ойлойм да ушундай нерселерди. Ошол жагынан алганда менде ошондой суроо пайда болду албетте. Андан кийин омбудсмендикке чакырышты. Анан омбудсмендикте 2,5-3 жылдай иштедим. Аягында ал жерде дагы өзүм ошо жүргүзүлүп аткан саясатка макул болбой койгон жокмун. Адам укуктарына жасалган мамиле, ошол эле омбудсмен институтунун өзүнө жасалган мамилени көрдүк. Биз берген сунуштар такыр көңүлгө алынган жок. Ошондуктан мен ал жерде андан ары иштеп, мындай жөн эле убакыт коротууну туура көргөн жокмун да. Ошон үчүн өзүм арыз жазып кеттим. Кийинки ырыңыз айды көрсөм эстей берем атам да, атаңызга жазган экенсиз, Так төбөдө айем киче бата элек, баламын мен, белим али ката элек. Суроолор көп ата экемди кыйнаймын, айым неге уясына жата элек. Жылдыз канча, галактика деген не, асман түбү кетет канча тереңге, канча жылда жетет элек Марска биз эгер түшүп учсак космос кемеде. Саманчынын жолу мынча чубалат, кометалар эмнелерден куралат, жылдыз сымал төлдөп суроом жымыңдайт, билбейм кайдан келгендигин буладат.
Атам билет жылдыздардын сырларын, жайгашканын барар жолун нурларын, мектептеги кабинеттин шыбына тарткан эле картасынын бүт баарын. Баткан менен ай уяга күндүзү, батпай турат жылдыздардын үлгүсү, окуучулар шыпты тиктеп окушат, өчпөй турат атакемдин жылдызы. Так төбөдө ай эмгиче жата элек, сырын бизден купуялап ката элек, айды көрсөм эстей берем элесин, атакемдин ай жылдызы бата элек. Сонур экен агай. Ата менен баланын мамилеси бир башкача болуш керек да? Кандай болуш керек экен? Ата менен баланын мамилеси бул эркек бала апасынан мындай ажырай баштаган убак болот да. Канча жашта өткөн мезгилинде бир апасына өтө жакын учур бул эми бир 10 жашка чейин, 7-8 жашка чейин апага жакыныраак болот. Андан кийин эркек бала эгер ата менен мамилеси жакшы болсо, ата эгер ошону түшүнсө, ата менен баланын ортосунда мамиле түзүлүш керек да. Анан ошондо эркек бала, мисалы, эркек балага ата өзүнүн милдеттерин айтып, милдеттерин алкагында ошол жол көргөзүп, мындайча айтканда устат боло башташ керек да. Бул дүйнө деген эмне, сен эмне үчүн бул жарыкчылыкка келгенсиң, сен өзүңдүн жан дүйнөңдө болуп аткан оргуштаган нерселерден кантип чыгышың керек, ошолорду кантип туура багытташың керек. Ушулардын баардыгын бала менен жакындан сырдашып, анан балага мындай баланын артында чоң чеп бар экендигин сездириш керек да. Ошол чеп бул ата. Анан атанын мисалы айткан сөзү да өтө салмактуураак. Эне айтса эч нерсе эмес, атаныкы 10 эсе катуураак тиет, 10 эсе таасирдүүрөөк да. Анан атанын өзүнүн эле сүрү деп койчу. Мына менин апам ошентип бизди тарбиялады. Анекдотто айтылгандай чоң проблемаларды гана ошол ата чечет да. Күнүмдүк проблемалар мисалы эне менен боло берет. Негизги нерселер ошо проблемаларга жеткирбештин жолу ошол атада да. Анан мен атам өзү мен айтып өткөндөй мугалим болгон. Ал өзү физикадан, анан астрономиядан сабак берчү эле. Азыр сиз окуган ошо атамдын баягы төлгө баягы жылдыздар менен жакын Улукбектин обсерваториясы деп мен Самаркандка барганда көрдүм, сиз да бардыңыз да. Керемет жер, жердин астына киргизип, баягы телескопун көрдүңүз да. Ошо атам ошону айтчу эле, Улукбектин ушундай обсерваториясы бар, телескопу бар деп. Мен да барып көрдүм, сиз да көрдүңүз. Мен билем, ошо сиздин барганыңызды билем. Анан мен атам ошол өмүрү өткөнчө ошол кесибин улантып жүрүүдө да. Мына менин колумда бир дептери бар. Бул киши күн сайын эринбей ошо күн канчада чыгып, канчада батты, анан айдын жаңырышы, шамалдын ылдамдыгы канча болуп атат, ошонун баардыгын күн сайын жазып жүрүп отурган да. Мына мен бул жерде бир дептер, мындай дептерден үйдө 4-5 бар экен. Мен бул жерде келсем, мисалы 2015-жылдын январынан баштап күн сайын жазган да. Мына 1-январ, 2-январ. Ошентип отуруп, мына өзү каза болгонго чейин 2018-жылдын июлуна чейин жазып атат да. Анан ар бир күнү мына минтип неметип атат, белгилеп жүрүп отурган да. Муну эми мен ошо китепканага өткөрөм го, муну жоголуп кетпеш керек. Анан баягы балким эми биз азыр чама чаркыбыз жетпейт да. Кийин баягы климаттын өзгөрүшү, аба ырайы мисалы ошол бизде бул атам жашаган чөлкөм ат башта кандай болгон, канчада баткан, мисалы кургакчылык кандай болгон, суунун ынымдуулук кандай болгон деген сыяктуу нерселерди аныктаганга жакшы шарт түзөт го деген ойдомун да. Анан атам ошо өзүнө дагы бир эстелик калтырып кетти. Бул киши ошо мен ырымда жазгандай мектепте 20-кабинет деп коебуз. Ошол кабинеттин шыбына жылдыздардын жана галактиканын сүрөтүн тартып чыккан. Өзү колу менен тартып чыккан. Анан Майрам Акаева бир жолу ошо барып калган экен биздин мектепке. Анан ошо көргөзүшкөн экен, көргөзсө ошо аябай таң калып ыраазы болгон. Ишенбай Абдыразаков деген агайыбыз бар эле, өтө билимдүү, бая билесиздер,
Япония менен терең байланышкан, Батыш менен терең байланышкан өтө акылдуу, билимдүү агайыбыз бар эле, ал да өтүп кетти агайда. Ошо агай дагы ошол окуп өтө ыраазы болгон да атамачы. Анан Советтер Союзунун убагында бүткөн ал кабинет. Ошол Советтер Союзу боюнча 2 гана жерде бар деп айтылчу, бирок экинчиси каякта экенин мен билген жокмун, атам деле билчү эмес, бирок ошо ушундай уникалдуу эмгек да. Ошону эми сактап калыш керек болуп атат. Баягы шыпта кээ бир жерлеринен мындай сырлары түшүп атат да, бирок ошону кантип кайра өз калыбында кармаш керек деген нерсеге да ошо азыр баш оорутуп ойлонуп жүргөн убагымда. Анан тилекке каршы атам ошону бир өзүнө тийиштүү бир мындай бааланбай кетти да, ошол жагы да кичине мени өкүндүрөт. Анан негизгиси айтарым ошол да, бул билимдин жолу, бул кенен жол. Билим ошо күчтүү, адамды күчтүү кылат, билим адамды акылдуу кылат, билим адамды маданияттуу кылат да. Муну эми жанагы азыр бизде китеп бааланбай атпайбы? Китеп бааланбай атат. Китеп окугандар аз. Мына мен азыр китеп чыгарып атып сурап атам да, китептин баасы канча? Китептин баасы өтө арзан экен бизде. Китептин баасы менин оюмча Кыргызстанда китеп арзан деп эсептейм. Анткени буга мисалы бул жерде мен өзүмдүн китебимди алсам бир 20 жылдык, 30 жылдык эмгек болуп атат да. Ошончолук баасы болуш керек да. Анан жалпысынан алганда мунун баардыгы эмнеден кабар берет да. Эл албетте телефондон алып атат маалыматты. Телефондон кандай маалымат алабыз? Биз кыска жаңылык иретиндеги, анан көңүл ачуучу гана маалыматтарды алып атат элчи. Терең нерселерге элдин шаасы жетпей атат, убактысы жетпей атабы, же көңүлү жок болуп атабы, кыскасын айтканда ушундай бир учурда болуп атат. Ошонун баардыгы келип, жана адабиятка жасалып аткан ошол мамилеге жыйынтыкталып атат да. Бул ана учурундачы атаңыз сизге сабак берип калдыбы? Сабак берип калды. Анан ушундай учурда кандай атасы баласына ортодо дистанция болот, бирдеме мындай кызыктай учурлар болду беле? Кызыктай учурлар албетте болчу. Биз бирок ошол сабак башталгандан тартып биз ата бала деген мамиле унутулчу дагы. Биз окуучу мугалим деген мамилеге өтчүбүз да албетте. Анан эми албетте классташтар карайт. Менин атам өзүнүн аты Табылды, бирок Табыш деп коет да. Табыш агай кубатка кандай баа кое бер экен деп. Кандай баа койчу? Эми мен өзүм билимиме жараша баа койчу да. Сиз мындай физик болгон жоксузбу, атаңыз тарткан жоксузбу, бияка жака кеткен жоксузбу? Эми менин апам ошол эле так илимдерди берди. Апам алгебрадан, математика, геометриядан берди да. Мен негизи ошо так илимдерге да жакшы болдум да. Баягы 10-классты бүтүп атканда азыр барбы жокпу билбейм, доскага 400 эсеп чыгарчубуз. 400 эсеп. Ошо 400 эсеп чыгарып, бардыгы ошо биз окуп атканда бизден 90 бала бүттү. Жок, калп айтам, 30 ПТУдан бүттү, баягы кесиптик окуу жайдан. 60 бала ошо мектепти бүттүк, 2 класс. Ошондо 60 баланы отургузуп коюп, баягы эсеп чыгарчубуз да. Ошондо доскага эң мыкты балдарды чыгарып эсеп чыгартат. Адатта мугалимчи. Мен чыгып ошо эсепти чыгарчумун. Анан алгебра боюнча, химия боюнча, ошо так илимдер боюнча олимпиадаларга барып жүрдүм негизичи. Анан менде ошол ал жагы да бар экен. Анан мына поэзия көбүрөөк мени тартты да. Бирок поэзияны айтып коеюн, бул ыр кантип жазылат да. Ыр албетте мындай бир илхам дейбизби, бир эргүү келет. Ошо келгенде анан жаза баштайсың. Бирок транска киресиң го. Ошо транска киресиң, бирок ошол эле убакта бул акындыктын эмне касиети, акындар эмне үчүн күчтүү, акындарга эмне үчүн баа бериш керек. Анткени бул жерде шахматтык ой жүгүртүү да керек да. Мындайча айтканда так илимдер да болуш керек. Так илимге да кыйын болуш керек. Анткени бул жерде уйкаш бар да. Муун бар, муундар бар, уйкаштык бар да. Анан ошондуктан мисалы шахмат ойноп атканда сен албетте сен шахматта транстасың, ичиндесиң. Сен 5 кадам мурда, 20 кадам мурда, 25, 100 кадамга чейин эсептеп атышпайбы гроссмейстерлерчи мисалы.
Ошо сыяктуу эле сен ар бир сапты баштаганда сен акыркы сабың, акыркы ырларың эмне менен бүтүшүн сен билишиң керек. Ошондуктан бул жерде дагы мындай математикага, мындай так илимдерге дагы сен ушул жагынан дагы кыйын болушуң керек го деп ойлойм да, ошол мага да жардам берет да. Анткени ар бир ырды жазып атканда. Албетте эми агыр бар. Агыр деп коебуз, бул 70-жылдары мисалы Сүйүнбай Эралиевдин Жылдыздарга саякат деген поэмасы ошондой формада жазылган. Рамис Рыскулов өмүрүн өткөнчө мисалы эң чоң акындардын бири. Ошондой форматта жазып өттү. Мисалы Евтушенко ошондой көп учурда жазган. Маяковскийдин ошондой ырлары бар. Ал эми мына бат биздин чыгышты алсак, мына бул Кытайда, Япониянын улуу акындарынын көбүндө ошондой да, уйкаштык жок. Ал дагы өзүнчө бир керемет, ал жакта дагычы. Бирок ал жерде деле рифма мындай кайталоолор бар. Бирок бизде азыр көбүнчө салттуу болуп аткан нерсе бул рифма сакталыш үчүн, уйкаштык сакталыш үчүн жанагындай так илимди дагы билгенибиз, мен билгеним ошо өзүнүн жакшы таасирин берди го деп ойлойм да. Мындайча айтканда мен ошо илимди айтып атам да, илим баары бир кайсы бир жерден сага өзүнүн пайдасын берет да. Сонун агай, анан илим билим. Жакшы, мындай бир аз ашыктык ырларыңызга дагы уруксат берсек болобу, орун берсек? Болот, мен өзүм бир ыр окуп бербейм анда. Мейлиңиз сонун болот, жакшы болот эле. Мурунку шефимсиз да, ананда куатталды иштегенде бир шефтик неме, биякта мен шефмин да агай. Өзүмдүн шефтигимен пайдаланып. Азыр анда бир кайсыларды окусам. Башында жана мен тапкан ырлар жакшы болчу агай. Сагыныч, сени сүйбөй койсом эмне болмок, анан кумар оту деген ырларга. Так, стоп. Давайте посчитаем. Итак, абонемент в бассейн стоит примерно 4000 сомов. Итого в год это 48 тысяч. На зал мы тратим порядка 5000, а это еще 60 тысяч в год. И не забываем про групповые секции, которые стоят порядка 4000, а это плюс 48 тысяч в год. Итого это 156 тысяч сомов, тогда как в Досмие гораздо более выгодные цены. И помимо этого вы получаете в подарок зону боевых единоборств, сообщество успешных людей, 5 индивидуальных тренировок, фитнес-тест и кучу других бонусов. Хочешь узнать подробнее и получить месяц в подарок? Оставляй плюсик в комментариях. Сагыныч деген бир ыр бар экен, анда шуну окуп берейин. Сагынычка чыланып бүткүл денем, саргалдактай саргарып чүнчүп келем, гүл да күн да куш баары чакырышат, жаркынымдын, сүйгөнүмдүн аты менен. Бул тагдыр мени мынча калчап алды, сени ойлоп жүрөк талды, акыл талды, дарысын bir aylasın aytkылачы, айгар, бул азаптан шыпа барбы? Эмнелер күтөт мени бүгүн эртең, эзишкен азаптарды кантип жеңсем, о тагдыр, кулуң болуп өтөр элем, алгыздын ай чырайлуу жүзүн берсең, мен кайдан келдим, кайда баратамын, кай топко кандай болуп жарашамын, жараткан ден акылды ууктурган, сагыныч кусам кантип таратамын, эмнеге менмин мени кыйнаганың, кезде келет боздоп ыйлаганым, барсыңбы болсоң кошкун сүйгөнүмө, түшүнбөйм эмнең антип туйбаганың, алгызды сактай көргөн, колдой көргөн, береке мээрим ырыс кенен бөлгөн, болгону ушул азыр секундтарда, сагындым келип жатат аны көргүм. Эми жаштыктын жалыны менен жазылган ылдардан.
Агай, эркектер деле ушинтип сагынып, кыйналып, ооруйт турбайбы? Мен ойлоп турмун, аларда андай деле сезим жок болуш керек деп. Эмне себептен? Билбейм, мындай. Менин оюмча бул Сезимталдуураак келебиз го аялдар. махаббат бул менин оюмча дүйнөдөгү эң чоң бүтүп аткан жумуштардын, эң чоң эрдиктердин бирден бир мотивациясы го деп ойлойм да. Себеби Мотивациялар көп албетте. Жана биз башында сөз кылгандай адам артынан бир нерсе калтырып кетсем дейт, мисалы өмүр менен өлүмдүн сырдуу кармашы, бул бир мотивация. Экинчиси, мисалы өзүн ошол чөйрөдө мисалы далилдегиси келгендер бар. Мисалы архитектор болобу, же болбосо IT технологияда болобу, же болбосо жаңы дары ойлоп табуучу болобу, ошол эле сыяктуу дагы бир мотивация бул махаббат деп ойлойм да. Махаббат бул ошол адамды алдыга сүйрөй турган мотивациялардын бири. Азыр эми бизде эң чоң мотивация эмне болуп атат? Бизде махаббат эмес, же жанагындай нерселер эмес, акча болуп атат го дейм, көпчүлүк. Сиз эми көп кишилер менен сүйлөшүп атасыз. Эмне мотивация адамдарды? Агай азыр Менимче ошондой го деп ойлойм. Материалдуулукка көбүрөөк басым жасалып калды, руханий дүйнө, сүйүү, анын баары өңү өчүп баратат да, тилекке каршы. Сонун анан бул сиз жана катуу оорудум дедиңиз го, анан ошол ооруп атканда мынтип мен дагы ошол катуу оорудум да агай. Анан артында карасам баламан бөлөк эчтеке жок экен да. Мен бул дүйнөгө бала эле жасап турмун, башка эчтеке кылган эмес турбаймбы деп анан сиз айткандай мен дагы азыр тим эле чамгырактап жанталашып ушинтип атасың да. Анан өлүм менен беттешкенде өзүңдүн чындыгың чыгат, өзүңдүн чыныгы жүзүң менен беттешесиң да. Ошо чыныгы жүзүңүз менен беттешкенде мен кандай адаммын деген суроого кандай жооп бердиңиз? Мындай катаңыз көп экенби, жакшы жагыңыз көп экен, пайдаңыз көп бекен, зыяныңыз көп бекен? Эми ошондон кийин, ошол ооругандан кийин күзүндө менин туулган күнүм болду. Ошондо мен бир ыр жазгам да, мен эмнеден турамын дегенчи. Ошол ырда дагы мен айтканга аракет кылдым. Адам турбайт жалаң эле асылдан, мисалы. Кемчиликтер көп кетет да. Адам турат мисалы кемчиликтерден. Адам турат жаңылыштыктардан. Жаңылыштык адамды курчутат, тарбиялайт, алдыга сүйрөйт, мисалычы. Анан ошол сыяктуу эле адам мисалы жалаң эле жакуттан, берметтен, асылдан турбайт. Бизди эми бул жерде көп нерсе курчап турат да. Коом деген бар, объективдүү, субъективдүү себептер бар. Анан ошондой алганда мисалы өлүмгө бетме-бет келгенде, мисалы, сен өзүңө кантип баа бересиң? Ойлойсуң эми менден да кетти, кечир дейсиң да, туурабы, Өзүң мисалы баратасың деп коеюн ошол жака. Мисалы менде ошол сезим мисалы кабан ташына барганда пайда болгон да. Эмне үчүн адамдар ал жака жанагындай ак шейшеп оронуп алып барат? Бул эми кепиндин символикасы да. Адам тазаланат. Ошол кепинге оронуп баратат да, барып ошол жерден эми башкача тилде айтабызбы аны. Ошол жерде Кудайдын алдына келип, мына мен жылаңач келгем дүйнөдө, жылаңач келдим. Эгер кетсем мен ушундай тейден сиздин колуңузга түшөм деген нерсе да. Ошондо сен бир сыйра тазаланасың да. Ошол сыяктуу эле мына коронавирус оору баарыбызды бир сыйрадан силкинтти. Адамдар түшүндү. Ошондон кийин коомдо дагы активдүүлүк күчөдү. Жарандык активизм. Жарандык активизмдин түбүндө эмне жатат? Түбүндө баардыгы убактылуу турбайбы? Бул мамлекет дегениң, өкмөт, президент дегениң, министрлердин шарттуу нерселер турбайбы? Мен өзүм менен өзүм калат экенмин да. Демек мен эмне жазашым керек? Мындан ары бир нерселер жазап кетишим керек турбайбы деп, жанагы адамдардын аябай кулча иштеп, кандай эс алууга болгон умтулуусу ошондон кийин жанданды деп ойлойм.
Бул өзүнчө бир уникалдуу нерсе болбоду. Мисалы 2020-жылы жай айларында өкмөт эч нерсе кылбай жатып алганда жарандык коом мына өзүңүздөр баштап туруп элге жардам бердик го. Мына мен тиги аю фирмасынын катарында маска тагынып алып, биз дагы жана антисептиктерди барларды таратып жүрдүк да. Ошонун негизинде менин оюмча ошол адамдарга бир чоң коңгуроо болду деп ойлойм да. Чоң коңгуроо болду. Агай, анан дагы ушул суроону бербесем болбойт да. Кийин мага бир журналист жолугуп мынтип айтты да, учурунда Кубат Оторбаевди жумушунан алыш үчүн көп интрига уюштурганбыз. Анан ал интригага сен аркылуу, силердин проект аркылуу киргибиз келген деген сыяктуу нерселерди айтты да. Анан менин алдымда мында жана жөн эле ойлор постуңду окуп атып, сенин кандай адам экениңди жакындан тааныдым. Анан бир абийирим мага уруксаат бербей атат, алдыңан кечирим сурап коеюн деген учур болду да. Анан сизден да сурайын да, ошо аябай чоң интригалар болуп тегерегибизде ушундай болду эле да. Анан сиздерге да келип кечирим сурап, ушинтип ачыктаган учурлар болдубу? Эми мындай да, учурунда бизде Кыргызда бир мындай адат бар экен да. Киши мындай катуураак баса баштаса, катуураак иштей баштаса, таска катуулай баштаса эле ушул мындай ташыргытмайлар көбөйөт экен да. Өзүң түптүс эле жолдо баратсаң деле алдыңан душмандар чыгып эле бут тосмойлор боло берет экен да. Бизде ушул бар экен негизичи. Каныбызда бар окшойт. Каныбызда негизи бар окшойт да ушул. Сиз айттыңыз го жана бүт сүргүнгө айдалгандардын баары чыныгы каймактар экен го биздин. Ошо да эми ошондо деле бири-бирине арыз жазып, тигинтип минтип эле ошо кыргызды кыргыз эле урутуп койгон. Эми сырттагылардын көп деле кызыгы жок. Кийин деле ошол бири-бирибизге душман болуп эле, ошентип эле ушактын аркасы менен жөн жерден, ак жерден күйгүзгөн учурларыбыз көп болуп атпайбы? Анан меникине келгенде деле ошондой болду негизичи. Туш тараптан дебейин, эми көп жагынан бут тосуулар болду. Бул эми өзүбүздүн кесиптештердин арасында да андай адамдар болду. Байкоочу кеңештин арасында да болду. Ошонун баардыгы барып келип эле баягы көрө албастык, анан кызмат ошол жерге иштей алабы, жокпу, ал экинчи, үчүнчү план. Эптеп барып ошол креслого отурса, анан ошол жерден өзүң көрсө да, ошол экен да биздечи. Агай, ошо сөзүңүзгө аралжы байкоочу кеңештин бир мүчөсү өткөндө да ушунду айтты да, аябай ушу өкүнүп калдым депчи, ошол интригага аралашып калганыма. Мен кулагыма ушалап ушу Кубатты башкача кылып таанып деле атаң көрүп, мен ошого ишенип Кубатка бир чылбыр ыргыттым эле деген дагы бир сөз болду, айтып коючу. Байкоочу кеңештен бир-эки адам мага да кийин өкүнгөндүгүн билдирди. Биз сени чындыгында учурунда катуу кыйнаптырбыз, сени кеткенге мажбурладык, мындайча айтканда. Ошо интригаларга аралашып, бирөөнүн тилине кирип алып, ушундай кылыптырбыз. Бизди кара теке сүздү деп айтты. Анан мен айттым эми өзүңүздөр эми түшүнүп турсуздар, эми рахмат сиздерге дедик да. Эми ошон үчүн баягы ак ийилет сынбайт деген жакшы сөз бар го. Азыр мындай көңүлүмдө бир жакшы бир жетекчи катары калганыш үчүнбү, балким азыр деле шеф дей берем го. Анан рахмат ошо убактыңызды бөлүп атайын келип, жакшы жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп, мындай учурунда дагы аябай ошо баалап, учурунда аябай ушундай жардам берип, көмөк берип, мындай колуман сүйрөгөн адамдардын бири болдуңар. Ошо учурдан байланып рахмат айткым келип атат. Сизге чоң ыраазычылык билдиргим келет. Биринчиден мурдагы омбудсмендин мурдагылары болбойт деп азыр Назгүл Турдубекова айткандай, ошо акыйкатчы катары сизге чынден сол каалагым келет. Анан жанагы адам укуктарын, кыздардын, балдардын, бейбечаралардын укуктарын коргоо жаатындагы ишиңизге терең ыраазычылык билдиргим келет. Сиз чоң жумуш жасап атасыз. Бүтүндөй бир мекемелер, ишканалар, институттар жасай албаган жумушту жасап атасыз.
аялдардын, балдардын, кыздардын укугун коргойм деп толтура грант алып жүргөндөр бар мисалы. Ошолор жасабаган жумушту жасап атабыз. Биз аны мына азаттыкта да сөз кылып атабыз. Сизге ошо жагынан чоң ыраазычылык билдиргим келет. Анан таланттуу кызсыз, сиздин өзүңүздүн ички жигериңиз эч убакта түгөнбөсүн. Командаңызга, балдарга ушу мына чоң ыраазычылык билдирем. Сонун рахмат. Анда китебиңиздин чыгышын аябай күтөбүз, чыдамсыздык менен. Бардык китепканаларга коюлат да, нускага коюлат. Буюрса эми тушоо кесүүсүн өткөрөбүз. Тушоо кесүүсүн өткөрөбүз. Анан ошондо дагы көп сөздөр болот го. Эми менин оюмча адабият, маданиятты көтөрүшүбүз керек. Материалдуулуктан чындап чарчадык. Азыр бу руханий дүйнө ачка болуп турат. Поэзияга, бу спектакльдерге агылып барып атабыз азыр, театрларга. Ушундай суу сап турабыз да, анан бул чөлгө суу сепкен менен барабар. Эмгегиңизге ыраазыбыз. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүнкү эфир жакты деп ойлойм. Ой пикирлериңиздерди алдына калтырып койсоңуздар болот. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.